biraz көріп алсаңыздар болады. Басықтарынан. Ой, жануар. Денсаулықтары бары жақсы. Мықты екен. Жүріс-тұрыстарын көріп тұрасыздар. Ешқандай ақсаған, ешқандай айып жері көрінбейді. Ассалаумалейкум, қадырман көрушілер. Мистер Кечи каналының қатысушылары. 10 ноябрь 2022 жыл Ош облысы Қарасу районына қарашты Қарман айылына келдік. Бұл жерде сіздерге көрсетуші сатыла тұрған жаш өспірім бар екен. Ошол өспірімнен сіздерге маалымат беріп көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп, каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Мүмкүн болсо бул өспірім сіздерге жаккан болсо, өзүңүздөрдүн WhatsApp группаларыңыз болсо, же болбосо бир соц тармактардан бөлүшүп кетсеңиздер да болот. Эми бул өспірім сатуучубуз жаныбызда бизге толук маалыматын берсин. Кайсыл жактан келген, жашы кандай болду? Айтып кетиңизчи. Россиядан келген ол. Былтыр келген да. Россиядан. 1 жашарында келген да. Азыр 2 жашар болуп калды, 2 жашардан өтүп калды. Жазгылар бышты болот да. Жазга бышты болуп калат, Азыр 2,5 жашар десек болот экен да. 2 жаштан бир аз өткөн. Буну кандай? Сиз өзүңүз салдыңыз? Алдым. Кайра сатышка туру келип атат. Канча бактыңыз эми алып? Алып 2 ай бактымакчы. Эмне себеп болуп атат эми? Бул жакшы нерсе экен, мүчөлөрү да келишкен, жакшы өспүрүм экен, сатам деп калыпсыз. Буну тарбиялаш керек экен да, биз эми тарбиялай албайт экен. Жаңы мингич да. Жаңы мингич. Буну менимче жаңы минген ушу эме тарбияга жакшы эме болсо, жакшы тарбияласа, жакшы жоош өзү. Бастан жакшы билбейт, басты үйрөтүш керек тарбиялап. Демек, жаңы үйрөнчүк бир аз минги десек да болот экен, Жанча минги. Жеген ичкендери кандай болуп жатат? Жеген ичкен жакшы, жок. Саткан себеби ошол болуп жатат экен, эми жакшы мин албай, тарбия кыла албай, буну көп миниш керек да негизичи. Көп миниш керек экен, күндө миниш керек. Бизде күндө минген убакыт жок. Эми ошол сатып жаткан нерсенин айыбын айткандагы жакшы болот, берекелүү болот дейт сода. Айыбы барбы жокпу эми? Айыбын бир айтып кетпесизби? Айыбы жок эми. Теппейт, колун кармаса эч нерсе тиштебейт, жакшы жоош. Негизинен жоош, Жебичи жакшы, Булар эми мына Россиянын аттары жоош болот экен, жеген ичкен эми жакшы экен, ошон үчүн чоң да. Эч салган отуң барын дейт да, шакал калтырбайт вообще. Эми Россиянын аттарында көрүп жүрөбүз да, өтө жоон, жанагындай болуп көрүнөт. Бул бир аз башкача бир аргын болгонго дейм, Ошо Польша менен аргын болушу мүмкүн. Булчу. Өзү жоон бул да анан. Көрүнүшүнө караганда, мүчөлөрүнө караганда, Ооба. Азыр боюн өлчөп көрдүңүзбү? Бир канчага барып калат экен? 62, 63 чыгат, эми бир 60 тазасы десеңиз болот, бар да. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге мына ушундай кыскача маалыматтарын бердик. Эми сиздерге жакындан бир көрсөтөйүн. Жануар 2,5 жашар өспүрүм кунан экен, көрүп атасыздар. Мүчөлөрүнө айтып кете турган болсок, көрүп турасыздар, баштары өтө чоң, кулактарда бир карыштай бар экен. Кочкор тумшук, өзү жоош. Мындай жанына келсең да эч кандай жаман өнөрүн көрсөтпөйт экен. Жаш балдарга да жакшы экен. Көкүрөктөрүн көрсөңүздөр болот. Көкүрөктөрү аябай кенен, туяктары өтө жана тяжеловес деген жылкылар бар го, породада. Ошондойго окшобойт да, бирок. Така боло эле экен, көрсөңүздөр болот. Бир катар сиздерге жетелеп дагы бастырып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Азыр ушундай байланып турган жеринен бир катар көрсөтүп алабыз сиздерге. Көрдүңүздөр, мүчөлөрү жакшы келишкен. Өзү да курсактуу экен, бул дагы сөөк бузуп өсө турган болсо өтө чоң аттардан болот деп ишеничтүү айта алабыз. Арканкы мына санеттерин да көрсөңүздөр болот. Өтө келишкен экен жаныбарды. Эми өзүңүз дагы бир жакындан барып кармалап көрсөтүп койсоңуз жакшы болот эле. Анткени биздин көрүүчүлөрүбүзгө да так болуп, жакшы болот эле. Мына көрүп атасыздар. Жакшы экен жаныбар. Негизинен караганга жоош. Бир кой берип, ошол жерден узатып, кармап койсоңуз жакшы болот эле. Басыктарынан да бир аз көрсөтүп койсок,
Анткени байлаган жерден көрсөтүп коюшсуңар, балким туяктары жакшы болбой калар деген айтылуулар дагы болуп калар. Эми мына ошондуктан сиздерге чечип басканын дагы бир аз көрсөтүп коелу. Мына эми чечип да алдык. Сиздер бир аз көрүп алсаңыздар болот. Басыктарынан жаныбар. Ден соолуктары баары жакшы. Мыкты экен. Жүрүш туруштарын көрүп турасыздар. Эч кандай аксаган, эч кандай айып жери көрүнбөйт. Сиздерге жаккан болсо өзүңүздөр дагы жакындан келип, албетте көрсөңүздөр болот. 2,5 жашар кунан. Ой, абайлаңыз. Так. Болот. Өтө сонун. Азаматсың жаныбар. Кабактары дагы келишкен. Кочкор тумшук. Ушундай мүчөлөрү келишкен. Эми бул өспүрүмдүн баасын угуп көрөлүчү. Баасын канча деп турасыз? Баасын 250 деп атам. $3,000. Сомго 250 миң, долларга $3,000. Ушундай баалар экен. Дагы кем болот, келген кардар болсо сүйлөшүүлөр болот. Андыктан сиздерге жаккан болсо келиңиздер. Ушундай жакшы сындуу өспүрүм алып жылкы кылып алсаңыздар болот. Өтө жакшы экен, мүчөлөрү келишкен. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экранда номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Mr. Cage каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.